Кахраман Арипжанов бир айдан ашык убакыттан бери 27 жаштагы уулун издөөдө. Сузак районунун Арал айылынын тургуну Сардорбек Арипжанов өткөн жылдын 8 декабрында саат 15:00 чамасында үйүнөн чыгып кеткен бойдон дайынсыз. Кол телефонун турмуш шартка байланыштуу сатып жиберип, акыркы учурда колдонбой жүргөн. Анын 2 баласы бар. Мындан улам аман-эсен табылуусуна үмүт арткан үй бүлөсү коомчулукка кайрылуу жасашат. Endi körde illegaller bo'lyapti. Endi aniq o'shimi emasmi birov aytolmayapti aniq deb. Ya uni aytgan shu ishlayapman degan Jalolobodda shu Jalolobod shahrida Abdulka kvartira Abdulka qilyapmiz degan edi. O'sha ishga ketdim degan baribir yo'q. Endi xabar bo'lmayapti. Endi sababini ham biz tushunmayapmiz. Yo'q, biz işte точно qayerda ishlayotganini bilmaydik. O'shuning uchun endi bilmayapmiz hozir mana. Mesiga berganmiz, u yoqqa berdik, bu yoqqa berdik. Do'stlardan so'radik. Hozir agar iltimos odamlar ko'rgan odamlar bo'lsa, bizga e'lon qilib qo'ysanglar, shu istab yuribmiz. Sizlarga iltimos. Shu boshqa nima qilamiz endi? Allohdan so'rab o'tiribmiz endi. Ушул тапта Ноокендин Шайдан айылынын 25 жаштагы тургуну Алина Абдумомунова да дайынсыз болууда. Ал бир жумадан бери изделип жатат. Тагыраагы 6 январда эртең менен 8:30 чамасында жашаган үйүнөн чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Ал оронуп алган болушу мүмкүн дешет. Анын жүргөн жерин аныктоого мүмкүнчүлүк болбой, туугандары жана милиция аны табууга коомчулуктан жардам сурап жатат. Белгилери: бою 165-170 сантиметр, ак жумал, кашы, көзү, чачы кара. Кийген кийимдери: көк түстөгү баш кийим жана шарф, сары түстөгү куртка, кара түстөгү шым. Дайынсыз болуп жаткан кыз тууралуу кандайдыр бир маалымат билгендер болсо, кабар берип коюуну милиция кызматкерлери суранышат. Байланыш номурлары 0555 00 31 00, 0771 46 04 61. Жалал-Абад облусунда акыркы 10 күн аралыгында эле 5 жаран дайынсыз жоголгон. Анын экөөсүнүн өздүгү такталып, бирөөсүнүн жансыз денеси сайдан табылды. Ичкиликке берилген жаран сайдагы сууга агып кеткен. Быйылкы жылы жоголгондордон Сузак районунун 27 жаштагы тургуну, Ноокендин 25 жаштагы жашоочусу жана Токтогулдан 44 жаштагы киши изделүүдө. Мындан сырткары өткөн жылдан бери изделип жаткан дагы 4 киши кыдырууда. 2022 жылдын 13 январына карата ошо жыл башынан бери 5 адамга издөө жарыяланган. Анын ичинен 2 табылып, 3 учурда изделип атат. Ушул изделип аткан ар бир учур боюнча биз бардык массалык маалымат каражаттарын, алардын сүрөттөрү, өздүктөрү менен, өзгөчө белгилери менен байма-бай жарыялап жатабыз. 2020 жылы облуста 138 жаран дайынсыз жоголду деп катталган. Анын ичинен 2 жаран гана табылган эмес. Ал эми өткөн жылы 208 жаран изделсе, анын 204-ü табылган. 4-ü азыркыга чейин дайынсыз. Изделип жаткандардын көбү үй бүлөлүк шарты, өзүнүн ден соолугуна байланыштуу абалы жана ичкиликтен уламда үйүнө барбай койгон фактылар бар. Ал эми жоголгон өспүрүмдөрдүн басымдуусу үй бүлөдөгү таарынычтан улам жашаган жерин жашыруун кылып, качып жүргөн жеринен табылып келет. Бубисара Орозалиева, Шерзит Эгембердиев, 7 канал, Жалал-Абад.